Assalamu aleykum жақшыларым. Бүгінгі темабыз Қыпчақтар Қырғызбы. Бөлінбе Қырғыз, бөлінбе, бөлінсөң бөрі жеп кетет. Бөлініп кетті Қырғыз деп, бөтен елге кеп кетет, деп. Бақай атабыз, чоролор чырдаша кеткенде, ақыл насааттын берген екен. Манас атабыздың қашықтап, чоғылтқан ынтымағын, көзі өткөндөн кейін чөмүштөп, чачылды. Уулу Семейтейдин түбүнө калмак манжулар эмес, өзүбүздүн кыргыздар эле жетти. Семетейдин каргышы тийдибе окшойт. Миңдеген жылдар бою 40 уруу кыргыздын башы бир түндүктүн астына бирикпеди. Кудайдын көзү түз экен. Ата-бабалардын теңирге жалынган дубалары кабыл болуп, эгемендүүлүк алганыбызга 34-жыл. Тарыхтан сабак албаган айрым, абыке, көбөштүн урпактары санжыраны сасытып, кыргыз урууларын өз анан өгөй кылып талдап алыптыр. Айрыкча кыпчактарды четтетип, жетим бала кылып коюптур. Муну Өзбекистандан келген кайрылман кыпчактардан угуп ишенген эмес элем. Айрым тарыхчылар ачык эле кыпчактарды кыргыздын катарынан өчүрүп салыптыр. Тарихи форумдарда кыпчактарда жети атасын өчү бардай жамандап жазган туугандардын комментарийлерин окуп кабыргам кайышты. Бөлүнүп жүрүп эмне болдук? Башыбызга мүйүз чыккан жок. Эне Сайдан Крымга чейин жеткен кыргыз каганаттынан алгач ногойлор бөлүндү. Андан кийин көчмөн өзбек менен казактар бөлүнүп чыкты. Туура эле угуп жатасыңар. Көчмөн өзбектер. Булар биздин кадимки кошчу, коңурат туугандарыбыз. Алар жөнүндө кийинки темаларыбызда айтабыз. Түрк тилдери 3 топко бөлүнөт. Оғуз, Карлук, Кыпчак. Байыркы кыргыз тили Оғуз диалектине кирген. Азыркы тилибиз Кыпчак тобуна кирет. Эпосторбуздун жарымдан көбү кыпчактар. Анан кантип кыпчактарды башка эл деп айтабыз. Бул болгону көз камандардын көрө албастыгы, ичи тардыгы. Өзбекистанда кыпчак тектүү, тарых илимдерин доктору Гайбулла Бабаяров деген профессор бар. Биздин өзбек кыпчактарга тили эң жакын. Ысык көлдүк кыргыздар экен деген сөзүн подкасттан угуп таң калдым. Жыйынтык кыпчак, кыргыз бул биздин аталарыбыздын параллель аталыштар экен. Эгемендүүлүктүн фундаменти ынтымак. Ошого жаңы курулган президенттик администрация ынтымак ордо деп бекер аталган жок. Азаттыкты кадырлай билели. Ушул 21-кылымда гумандуулук орноду деген заманда канчалаган элдер эркиндик үчүн жан берип жатат. Биз кыларга иш жоктой, нукура кыргыз, кирме кыргыз деп отурсак, ынтымак ыдырайт. Семетейдин каргышы кайталанбасын. Гүлү додо болбой, көрүнгөн мамлекеттин эшигин какылап, тентип жүргөн элдердин тагдыры бизге сабак болсун. Түбөлүгүң түз, эгемендүүлүгүн кут болсун кыргызым.